Чыңгыз Айтматов көчөнүн боюнан номер 4 мектептин жанынан ушул 7,5 сотукта жайгашкан ушул чоң там сатка коюлуп атат. Инфраструктура аябай жакшы. Номер 4 мектептин жанында бала бакча, больница, университет, кыскасы сол жерде жайгашкан. Участогы да 7,5 сотук экен да. Болгондо дагы наркы Чапаева переулок менен сквозной экен. Участоктун размери түндүктөн түштүккө 40 метр, ал эми чыгыштан батышка нары огород жагы 18 метр, ал эми могул баш жагы 14 метр экен да. Кирип келгенде эле бул жерде брусчатка, бул жагынан навес, 2 бөлмөнүн астында подвал менен. Үйдүн размери 9/11, айнектердин баары пластик. Мына эшиктин алдында караңыздар, навес, бул жагында тапчаны дагы бар экен. Огород жагын биринчи тарт көргөзүп берип коеюн. Мына караңыздар туугандар, мен айтып аткан сквозной көчө. Бизнеске ылайыктуу аткан болсо бул жака үй салып, көчө жак бетине бизнес кылса болот. Же болбосо бул үйдө жашап, бул жагына коро сарай кылып мал бакса дагы ыңгайлуу. Бул жакта склад экен. Янында бир чердаги бар экен, а бул болсо банясы экен. Бул жакта центральный водопроводко кошулган экен. Печкасы, ичи кафелденген. Үйдүн ичине кирейли. Бисмилла. Киргенде эле бул жер прихожка, анан кийин бул жеринде холл десек болот. Ушул холл менен могул кухнянын бардык территориясында погреб. Ичинде сухойун караңыздар. Эч кандай сырай жок. Бул жеринде кухнясы, печкасы. От жакканда дагы тамак жасай берсе болот. Гарнитурлар баары калат. Бул жагы коридор. Коридордон оңго ата-энелердин бир уктоочу бөлмөсү. Дуаларын баары абойлонгон. Эшиктер жакшы эшиктер экен. Бул жагы болсо балдардын бөлмөсү. Бул жакта дагы дуалардын абой. Андан кийин бул жагында болсо зал. Залындагы дуалдардын баары абой. Потолок короп болуп жасалган. Залдан бул жакка дагы бир төркү конок бөлмө, же болбосо спальный бөлмө болуп дагы колдоно берсе болот. Баасын туугандар $68,000 сурап атат. Варианттарда бар дейт. Квартира болсо да алмашам дейт. Өзүңүздөр келип көрүп, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар.